Көптөгөн мекенештерге азыр границага кирип чыгуу маселеси болуп жатат. Бул маселени чечүүдө биз сизге жардам беребиз. Документиңиздин мөөнөтү өтүп кетсе, жоготуп алсаңыз, базадан чыгып кетсе, жолго чыгардын алдында чорнуйдан текшерип, толук маалымат берип анан чыгабыз. Биздин унаалар Москвадан Казакстанга күн сайын 2 жолу 12:00 жана 18:00 жолго чыгат. Границада жолдо сиздерге жардам көрсөтөбүз. Эч кандай пересадка жок. Биздин дарек метро Кожуховская 1-выход. Байланыш номер Мыктыбек 8909 914 14 41. Биз үчүн коопсуздук биринчи орунда. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Бүгүн 9 декабрда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалык алдында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Ага катышуу үчүн бүгүн Кыргызстанга ээп өлкөлөрүнүн президенттеринин келиши күтүлүүдө. Кече 8 декабрда биринчилерден болуп Беларусь лидери Александр Лукашенко келген. Ал эми Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары жылганы кабарланган. Булак супер кежи. Бүгүн Бишкекте Садыр Жапаровдун төрагалык астында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Бүгүн Бишкекте Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтүп, ага ээп өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Жыйынга өлкө президенти Садыр Жапаров төрагалык кылат. Отурум 12:00 башталып, ОТРК республикалык, облустук каналдардын эфиринде жана социалдык түйүндөрдүн баракчаларында түз көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, жыйынга Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Беларустун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Орусиянын президенти Владимир Путин жана ЭК коллегиясынын төрагасы Михаил Мяснукович катышат. Ал эми Александр Лукашенко менен Владимир Путин Бишкекке учуп келген. Булак супер кежи. Подмосковьедеги Мега Химки сода борборунда өрт чыгып жарылуу болду. Подмосковьеде Мега Химки сода борборунан бүгүн эртең менен саат 6:00 чамасында ири өрт чыкты. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Россия өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмү жалын 7000 чарчы метр аянтты жалмап, 9 өрт өчүрүүчү техника иштеп жатканын билдирген. Өрт сода борбордун 2 корпусунда жайгашкан ойби курулуш материалдарын саткан дүкөндөн чыккан. Тилсижонун деңгээли жогору деп бааланып, өчүрүүгө авиация дагы тартылган. Алдын ала алынган маалымат боюнча жабыркагандар жок. Соц тармактарда жарылуу болгон учурдун видеосу жарыяланууда. Булак Спутник кежи. Баткенде жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салынды. Баткенде облустук, шаардык, райондук деңгээлдеги маданий, оюн-зоок иш-чараларын өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Медианын маалыматына караганда, мындай чектөө 2023 жылдын 31 декабрына чейин болот. Мындай чектөөлөр Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында орун алган куралдуу кагылышууларга байланыштуу болду. 14, 16, 17 сентябрь күндөрү Кыргызстанга тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан шейит кеткен 63 аскерибиздин, 200-гө жакын жарадар болгон жарандарыбыздын жана үй-жайсыз калган замандаштарыбыздын абалы, шаар тургундарынын майрамдоого көңүл чаппагандыгы эске алынган деп медиадан билдиришти. Чектөө киргизилген майрамдар: Балаты майрамы, Норуз майрамы, элдик сейилдөө менен чектелсин. Кесиптик күндөргө, маданий оюн-зоок уюштурууга, 8 март аялдардын эл аралык тилектештиги күнү, акыркы коңгуроо салтанаттары, 1-июнь балдардын эл аралык күнү, 9 май улуу жеңиш майрамы, 31 август эгемендүүлүк күнү. Эскерте кетсек, 16 сентябрда кыргыз-тажик чек арасындагы абал кайрадан курчуп, Тажикстандын агрессиясынан улам куралдуу кагылыш башталган. УКМК Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алууга аракет көрүп жатканын билдирген. Кагылышты токтотууга аракеттер көрүлүп, эки өлкөнүн УКМК башчылары, президенттери ортосунда ок атууну токтотуу боюнча макулдашуулар болгон. Ага карабастан ок атышуулар дээрлик түнгө барып басылган. Камчыбек Ташиев чек арадагы жаңжалдын айынан аскер жана жай тургундар арасында курман болгондор бар экенин билдирген.
Кыргызстанда 19-сентябрь улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 14-17 сентябрда кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу кагылыш боюнча билдирүү жасап, Тажикстан алдын ала пландап Кыргызстанга кол салганын билдирген. Куралдуу кагылыштын айынан Кыргызстан тараптан 63 киши, анын ичинен 50 аскер курман болуп, 206 адам ар кандай жаракаттарды алган. Булак Назар Ньюс KG. iPhone колдонуучулар үчүн жаңы ыңгайлуулук түзүлдү. 6 декабрда Apple Music колдонмосуна орнотула турган Apple Music Sing Karaoke таржибасын жарыялады. Бул тууралуу The Verge басылмасы жазып чыкты. Белгиленгендей, Apple Music Sing менен эми ырдап жатканда үндү жакшыраак угуу үчүн реалдуу убакытта ырдын текстине көз салып, үнүнүн көлөмүн тууралоо мүмкүн болот. Жаңы колдонмодо топтордо ырдоону жеңилдеткен бир нече функциялар да бар. Мисалы, фондо вокал негизги вокалдан көз карандысыз чыгып же дуэт катары ырдай алат. Учурда колдонуучулар караоке үчүн тандап ала турган 50дөн ашык плейлист бар. Apple Music'тин тексти таржибасы биздин кызматтын эң популярдуу функциялардын бири болуп саналат. Дүйнө жүзүндөгү колдонуучуларыбыз сүйүктүү ырларына көз салууну жакшы көрөрүн билебиз. Ошондуктан бул сунушту ырдоо менен дагы өнүктүрөлү дедик. Бул абдан кызыктуу. Биздин кардарлар аны жакшы көрүшөт, деди Apple компаниясынын Music жана Beats боюнча вице-президенти Оливер Шуссер. Файл Apple Music Sing декабрь айынын аягында Apple Music абоненттери үчүн ишке кирет. Бул бардык iPhones жана iPads иштейт, бирок Apple TV өзгөчө болуп саналат. Бул колдонмо ушул жылы чыгарылган Apple TV 4K моделине гана жеткиликтүү болот. Булак Назар Ньюс KG.